Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош облусунун Кара Суу районундагы Савай айыл өкмөтүнө караштуу Присавай деген айылга кетип баратам. Ал үчүн мага алыскы Москвадан Нуржамал деген эже буйрутма берген. Кайнатам менен кайненеми айт күнү куттуктап көңүлүн көтөрүп коюңузчу суранам деп айткан. Ошол суранышты аманаттар менен ошо жеткирип, ошол кайнатасы менен кайненесинин көңүлүн көтөргөнү кетип баратам. Саналуу мүнөттөрдө мына ошол сүйүнүчтөн, мына ошол курсанчылыкты чогуу бөлүшөбүз. Жакшылап карап туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Ушул мен азыр Кара Суу районуна караштуу Присавай деген айылга келдим. Менин алдымда Өмүрбек деген мырза күтүп турат. Мына ушул Өмүрбек мырзанын атасы Сайпидин, апасы Майра энебиз. Бүгүнкү күндө ушул келинчеги менен биргеликте ушул ата энебизди сөөгүнө картып көңүлүн көтөрөйүн деп ниет кылышкан экен. Азыр саналуу секундтарда биз ушул Майра энебиз менен Сайпидин атабыздын үйүнө кирип барабыз. Ал үчүн бизди сиз канчанчы баласы болосуз? Экинчи баласы. Экинчи баласы бизди узатып барат. Россиядан келини Нуржамал, бул жактан Өмүрбек деген ушул эки адам ата энесинин бүгүн көңүлүн көккө көтөрөт деген тилектебиз. Кана эмесе баштадык, Кандай таасирленип атасыз өзүңүз? Мен өзүм ушу атам 70ке чыгып атат, апам 60ка чыгып атат. Кудай кааласа ушулардын өмүрүн тилеп, ушуларга супер приз катары 70 жылдык, 60 жылдык юбилей катары көңүлүн көтөрүү үчүн сый урмат көрсөткөн катары көрсөтүп, бир көңүлүн көтөрүп, менин апам койдуңуздар эле? Ниет кылып, мен апамдын көңүлүн көтөрсүн, атамдын көңүлүн көтөрүлсүн деп, бизге окшогон жаштар ата энесин сыйлагандар болсун деп ниет кылып, ошо көңүл көтөргөнү. Даярданып атасыздар. Толкунданып атасызбы? Өзүмчө толкунданып, эмне дешимди билбей атам. Албетте энени супер приз кылып келатабыз. Мындай сюрприздерди мисалы көпкө чейин, мисалы көп ушул биздин каналда сиз сыяктуу балдарынын, келиндеринин аракети менен көп жүрдү. Анда жүрүңүз ушул. Мен да ушу балдарым да ушундай. Эң кичинекей балам. Бул Өмүрбек мырза бул сөзсүз кайтар дүйнө деп коет. Кайтар дүйнө. Эртең Кудай буйрса, ушу балаңыздан көрөсүз ушундай нерсени. Кана ушул тортторду кармашып алсын. Бул сиздин балдарыңызбы? Менин балдарым. Тиги торту дагы кармайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Савай айыл өкмөтүндөгү Присавай айылына келип, энебизди сүйүндүргөнү кирип баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү болгон, бүгүнкү күндүн сүйүнүчтөрүн мына апа өзүнө булар ушул даярданбай супер приз кылып бизге. Майра менен кандайсыз, жакшысызбы? Бул Менденен программасы эне. Мына сизге подарка көп жашаңыз, 60 жылдык жашка чыкканы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мол ичинде жайнамаз, жоолук, калпак баардыгы бар, эми бирден салып койсоңуздар болот. Андан кийин мына ушул торт, мына ушул Барбол фирмасынын атайын торту ушул Майра менебиздин бүгүнкү күндөгү ушул кубанычына кубаныч кошот деген ойдобуз. Майра мене кандай элестетип атасыз өзүңүздү? Россияда Нуржамал деген келиниңиз бар, Рахмат. Чалып байланыштырып койсоңуз келинчегиңизди. Себеп дегенде азыр байланыштырып алып туруп, анан кийин кирели, Атабыздын жанына барайлы, жүрүңүз кана. Урматтуу көрүүчүлөр, энелерди сүйүнтүү, аталарды сүйүнтүү бул ар бир инсандын, ар бир адамдын ыйык милдети. Кандайсыз? Сайпидин аба, жакшысызбы? Сизди айылдын этегинен баштап эле адамдар аябай таанышат экен да. Жөн жаш балдардан эле сүп, Сайпидин абанын үйү каякта десек, айтып берди да жөн элечи. Демек, бул айылда аба сиздин кадыр баркыңыз жогору экендигинен кабар берет. Бул аракет, бул өтө бир чоң сый урматтагы адам экендигиңизден кабар берет. Бул Менденен программасы. Ушул жердеги Өмүрбек балаңыз, Россияда жүргөн ушу Нуржамал келиниңиз,
ушул үй бүлөсүнүн атынан ушундай бир сюрприз уюштурабыз деп бир ниет кылышкан экен. Азыр секунддар ушул секунддарда ишке ашып отурат. Сизди көрүп мен толкунданып кеттим. Эмне келип атасыз ата? Супер приз болуп атат. Толкунданып атасызбы ата? Сүйлөй бериңиз. Кандай таасирленип атасыз? Рахмат атқаныңа. Біз мына Құда берген жетістікке шықтық. Құдады өлмесіз атасыз. 21 nəvrəm var. Bir kızım var. 6 oğlum var. Şu bu da kalasa caylıcı nemiz. Сайпидин аба, жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Ушунча балдар, кыздарды чоңойткондо кандай тагдырды, кандай турмушту баштан өткөрдүңүз аба? Turmuşum Balkan'da maç ol işlettim, Sağma'da. 10 yıl işledim. Энебиздин Нуржамал деген келиниңиздин подаркелерин тапшырып койсоңуздар, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Бул бирден жайнамаз, анан калпак, ушу сиздин башыңыз ушул улуу биздин ала тообуздай болуп кайкалып турсун. Энебиздин болсо ушундай бир жакшынакай мээримдүү тилеги ушул балдарынын, неберелеринин бесенесине ушул жайылып турсун эне. Эне мына ушул бул жакта атайын сиздерге ушул негизги белек бул программа эне. Программа ушул эстелик кылып алайын, эстелик кылып атамы, апамы тарттырып калайын деген ушул Нуржамал келиниңизге дагы биз чоң рахмат деп айткыбыз келет да. Эне мына айтсаңыз, мына ушул атабыз кыскача айтып берди эми. Сиз өзүңүз жөнүндө айтсаңыз эми ушул балдарды тарбиялап өстүрдүңүз. Мына азыр ушул акыбетин көрүп атасыздар, жыйынтыгын көрүп атасыздар дегенде эне. Ооба. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз, кайсыл өрөөндүн аккуусу болосуз эне? Şu Karası rayonunda akkusunun. Жаш кезде ушул Kurban Kara'nın kızı oğlum. Курбан Кара деген ким болгон? Ay. Курбан Кара деген айыл болгонбу? Мен ойлоп атпайм. Курбан Кара десе баягы илгерки биздин тарыхта бир аябай мындай бир баягы хан болгон сыяктуу бир элестерди элестетип кеттим да. Айылдан болосуздар, э? Канча бала, канча кыз тарбияладыңыз? 6 ul, bir Сайпидин абабыз менен канча жыл бирге түтүн булатып келе атасыз дегендей. 20 жыл болду. 20 жыл, э? Şu baldardын жакшылыктарын күн немелерин көрүп жүрөбүз, рахмат. Балдарга Нуржамалга рахмат. Өмүрлөрү Бириңиз 60ка, бириңиз 70ке чыгыпсыздар, э? 10 жаш айырма мынакей карап турсаңыз. Илгери ушул эми баягы программанын ичинде ар кандай суроолор берет Майрам эне. Сайпидин абабызга дагы мына жанында отурат, Арайгөз Шара айтып коюн. Илгери сиздердин мезгилиңиздерде армияга барбаган адамга тийчү эмес экен да ушул келиндер, туурабы? Сайпидин абабыздын эмнесин жактырдыңыз эле ушу жаш кезде бир эстелик болуп калды ушунун баары эми. Өзү эле келип алган мен өзү. Мынакей тамаша сөздөрдү айтып атат мынакей. Бул өтө жакын мамилелердин бири экендигинен кабар берет албетте. Анан айта бериңиз эмне? Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Эне. Жаш кезде колхозда иштегем, тамекте, пактада иштегем мен. Сиздерди эч ким 60-70 деп ойлобойт экен. Мен мисалы Сайпидин абабызды мен 70 жаш деп элестетпейм, мисалы таптакыр. Сизди 60ка чыкты деп да элестетпейбиз. Бул жаш сакталганыңыздардын сыры эмнеде эне? Албетте багы турмуш тиричиликтеги кыйынчылыктардын оңой жолун таап, бирге түтүн булаткандан кийин, бирге турмуш кургандан кийин ынтымакташып келдиңиздер, бири-бириңиздер менен уруш талашпадыңыздар, туурабы? Ошон үчүн баягы турмуштун баягы оор кыйынчылыгын көргөн адамдар башкача болот. Бирок ошол турмуш оор болсо дагы, бирок анын жолун билип жакшы жасап кеткен адамдардын өңү башкача болот да. Мына сиздердин өңүңүздөр Кудай кааласа, мына урматтуу көрүүчүлөр көрүп атасыздар. Майрам энебиз менен Сайпидин абабызды эч ким 60-70 деп ойлойт. Кудай буйрса 90-100 жаштык мааракеңиздерге келебиз. Ушинтип бакылдап сүйлөп турабыз деп ниет кылабыз, а? Кудай кааласа. Сайпидин аба, мына ушул Нуржамал келиниңиз тууралуу да айтсаңыз болот. Азыр сүйлөштүрүп койсоңуздар деле болот эле өзү. Негизичи азыр саналуу секундтарда ушул
Geliniz bilen söyleşiyorsunuz degендей. Bu geliniz turalı bir-iki o söz aytıp koysanız. Ayt koy söyle. Gelinizge kal aytıp koyun deydi. Nurcamal Ceyhan aytın. Gelinimizi badada ölsün, yürüyevasın bedin. Yani cası işleyversin, bana çakası sınıç olsun, yelci tutsun olsun, nasıl Rusya'da cüret mi? Tatamar işte o tat. O men aytkanыңыздар келсе ошо Россияда жүрүп дагы ушундай Атаң менен сүйлөш. Түз эфир сүйлөш. сюрприздерди уйшуруп аткан Нуржамал эжебизге да чоң ырахчылык. Кайнатасы менен сүйлөшүп Ana атат мынакей. geldi va. Кайнатаңыз жанымда, кайненеңиз жанымда мынакей. Сүйлөй бериңиз эми. Атакебиздин жүрөгү толдо мээрим экен да. Ар бир сөзүнө мына ыйлап Сүйлөсөз. Jamalga söylemez bu kalıplarınızı aytıp koyun o sözüne dağı. Ай Нуржамал келини Кала дагы. сүйлөсөң мына атаңга. Alo de. Cesi. Yazı kadar da cesi işte ortasında. Doktor mayli enem öpün bakın. Ömrümüzden uzun olsun. Sizin körüzün korup olup veringizler. Davur 70 yıl yaşa. Birer 70 yıl деп койсоңуз. 70 yıl yaşa davur ne? Ulan ömür verse. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Россиядагы келини менен ушул кайнатасы, кайненеси бир ирет сүйлөшүп алышты. Майра менен ушул Нуржамал келиниңиз тууралуу бир-эки сөз айтып бир Мына энең менен да сүйлөш. айтып берсеңиз. Сагындыңызбы келиниңизди? Sağınağız da. Кайсы тамагын өзгөчө сагындыңыз эми келиниңиздин? Нан палоосун, Нан палоо. Сүйлөңүз. Nurcamal rahmat şunçalık bizi silahlarına. Bizi silasan Kuday seni silasın. Rahmat. İşlerin iyilik olsun, yüzün carık olsun. İlava, ne ilavatasın? Тынбай элеп атат, Нуржамал эжебиз тынбай элеп атат. Бул сүйүнүчтүн көз жашы, кубанычтын көз жашы албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кайнене менен келиндин ортосунда мамиле мындан ашык болбосо керек менимче. Келиниңиздер мына балаңыз менен бирдикте ушул тасманы архив катары калтырып, ата-энени ар дайым канжыгага байлап жүрө бербейбиз. Алардын элесин биз алып калышыбыз керек деген ниетти билдиришкен эле. Мына ушул улуу Рамазан айында, Курман айт майрамы күнү мына ушул тилектер ишке ашып отурат. Айтыңыздар маарек болсун. Rahmat. Берген. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр эми Өкүл атаңыз болот. ооба, мен азыр ушул жакка жылайын. Себеп дегенде бул жакка барып качып турасың, а? Сиз да сүйлөшүңүз. Жолдон качып тургула. Урматтуу көрүүчүлөр, Сүйлөсөз чаңыз. мейли гана сизден Өкүл атаң менен да сүйлөшөсүз. Жасына сүйлөсөңүз. урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр бул жердеги аксакалдан Ne kızım da var. Mayak alalı. Ne evrim de var. эми ушул учурдан пайдаланып айтсаңыз аба. Мына ушул эки адам сиз үчүн кандай адам? En baklı adamlar. Benim usul bir tuğan ağam, jengem, mına bir gün usul Rusya'dan gelinini Nurjamal şunduk sizlerde süperinimizin üstü esirge tatlıktan rahmat bağlı olsun. Meni ökül atasın, ökül kızım olsun benim. Yine rahmat sahipnege 70 yılınız toyunuz kutlu olsun. Ben bugün ay direktini toy edip sahipnege o toyunu olsun. Var mı? Bakın baldarının şeyimizin ağarıp görün. Бияк өкүлүнүн. Tuğardan toyların başında kaşında olun. Ömrünüz uzun olsun. Dileğim masasına. Rahmat Ömürbek sen de olsan Tuğayın Nurcamal'ın atkanı gel bak. Sahipnege şunu 70 yıllığını tutak bugün Kuday'ın uluk günü Kurban At Bayramı'na kutukta şimdi 70 yıllığın beri rahatsın. Var mı aga? Daha 70 yıl yaşa. Doktorlar 50 yıl yaşa lan o maylı ona gündeler. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Сайпидин абабыздын бир тууган иниси өзүнүн жүрөктөн чыккан ушунчалык баягы мээримдүү сөздөрүн тартуулап кетти. Андан кийин ушул энебизге да сөз берели. Сиз бул адамдарга өзүңүздүн бир жүрөктөн чыккан каалоо тилектериңизди билдире бериңиз.
Биринчиден эми ушул акам мен жеңеме ден соолук, үй бүлөсү менен тынч болсун, ушу неберелеринин, уул кыздарынын күнү күчүн көрсүн, ушу келиндердин кызматын көрсүн, ушулардын тойлорун көрсүн, жакшылыктарына күбө болуп жүрө берсин, дайыма дасторкон ушундай нанга толуу болсун, чекесинде меймандар үзүлбөсүн. Анан дагы каалоорум заманыбыз тынч болсун, жакшылыктар боло берсин, тойлор боло берсин. Ака 70 жылдыгыңыз кут болсун. 70 жылдыгыңыз кут болсун ака. Şu baldardın günün küçün görün emmi. Nerelerdi, çevrelerin toyların görün, жакшылыктарын görün. Daim ушундай дасторкондордо меймандарыңыз үзүлбөй, ушулар дасторкон чекесинде бирге бололу баарыбыз. Тынч бололу. Ошо Нуржамалга да рахмат. Ошо сюрприз кылып бизге демеп, бизди баарыбызды тарактаткан сага да рахмат. Ден соолук чынды. Балдарың күнүн күчүн көр. Ошо уулду үйлөй, кыздарды чыгар, сенин да тойлоруңа күбө бололу. İşlerin ilgeri olsun, özün den soğukların çın olsun. Şu baldarın peşenesinde esen aman, tüç aman gelip al. Sağa rahmat, çoğun rahmat. Onun atkanız kesin. Okey, ova sözsüz dayım. Bu emi bayağı suyunç. Göngül bul ata-enege misalı gün sayın 1000 somdan je saat sayın 1000 somdan berip tursanız dagın göngülü gökkө mınçalık көтөрүлбөйт. Себеп дегенде бул сюрприз. Bir tane çengem, bir tane inim. Ар кандай ата-эненин көңүлүн көтөрүп, жашына бир жаш кошуп дегенде бир топ жашартат да. Эне мына ушул адамдар тууралуу өзүңүздүн бир ойлоруңузду таштасаңыз, бул Сайпидин атабыз менен Майрам энебиздин кимиси болосуз дегендей. Саламатсыздарбы, куш келипсиңер. Биз ушул үй-бүлөнүн эң чоң келини болобуз. Жолдошум ушул жактын эң чоң баласы. Булар тартып аткандар бизден кийинки абысыным, кайнелерим. Абысым Москвада. Силерге да чоң рахмат. Ушу кайнатамдын өмүрү узун болсун. Эми 70ке чыкса дагы бошкон жаштан дагы бирөөнү берсин Кудайым. Ушу биздин пешенебизге, маңдайыбызга дайым бар болсун. Биздин жакшылыктарыбызга, неберелердин жакшылыктарына, балдарынын жакшылыктарына күбө болуп гана жүрө берсин. Абысындарым, абысыма дагы, кайниме дагы чоң рахмат. Ушу бизге жок жерден эле сюрприз болуп кетти. Болбосо ошо 21 неберем бар деп атабы, ошолордун баары келип чогулат эле. Башкача болот эле да. Кудайым буйруса, ал күндөргө дагы Кудай буйруса келебиз. Бул эми сюрприз кылып коюу, бул да өзүнчө чоң бир баягы эстен чыкпай турган күн да. Ата экебиз ыйлап отурат мынакей. Кубанычтан атамдын ошол 70 жаш курагы. Кубанычтын көз жашы. 70 жаш курагы кут болсун, бошкон жаштын көбүн жашап, биздин жакшылыктарыбызга гана күбө болуп жүрөбүз. Амин, айтканыңыз келсе, мынакей бу жерде бир мырза отурат. Бул дагы сиз дагы ушул кабыл тирек айтып койсоңуз. Куш келипсиңер. Биринчиден атама, апама ден соолук каалайбыз. Сиз канчанчы баласы болосуз? Мен 4-нчү баласы болом. 4-нчү баласы болосуз. Биздин эң бактылуу карлардан, карлыктын доорун сүрүп аткан мезгилдери, тууган уруктарды азыр ишмаанда баары талат бизде. Бүгүн айт Майрам Муракамдар ошо жеңине сүйлөшүп баратқан экен. Жөн эди заманыбыз тынч болсун. Биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Ден соолук каалайбыз. Ар бир кадамыңыздар ушул жакшы кадамдарыңыздар албетте ушул энебиз үчүн, атабыз үчүн арналып, ар бир көзүнүн карегини менен кошо тегеренип дегендей ушул жакшы сөздөрүңүздөрдү, жакшы чайларыңыздарды, жакшы тамактарыңыздарды эле бышырып берип турсаңыздар, бул кишилер карабайт. Жанагы абабыз айткандай, дагы бир 70 жыл жашайт жөн эле. Биз ушу атам биздин баарыбызды үйлөп жайлап, ушу эки кичинекелерибиз калган. Ошолорду үйлөп жайласа, калган үй жайларын баардыгын бөлдү, Кудай кааласа. Баарыбыз бөлүнүп чыкканбыз. Карындашыбыз калды, ошо турмуш ачыгын берсек. Ошо Кудайга шүгүр баары жок заманыбыз тынч. Жашообуз жакшы, Кудайга шүгүр баары жакшы. Амин, иншаллах. Айтканыңыз келсин. Рахмат, ошо талат сүздө жүрөт алам, ошо ишине ийгилик, ден соолук, оорубай сыркабай жүрсүн. Рахмат ошо. Ошо баарыбыз эле чогулушунда туруп калдык. Туугандар биз аябай көппүз тууган уруктубуз. Айтканыңыз келсин эми албетте. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сиз дагы мына экинчи уулу катары бир өзүңүздүн бир ата-эненин маңдайында, ата-эненин көзүнчө бир буга чейинки айтпаган сөздөрүңүздү айтып койсоңуз болот. Апа, мен сизди сүйөм деп качан айттыңыз эле? Ушуну айтканым өзүм да эсимде жок экен. Чынын айтыш керек, ата-эненин фаркын билбейт экенбиз. Баягы өзүң ата-эне болгондо анан түшүнөсүн деген эң туура сөз экен. Ушул сөздү ойлонуп, мына чынын айтайын, мен ошо ата-энемди мына бүгүн сүйүп отурганымды бүгүн белгилеп айтып атам. Чынын айтканда буну билбей жүрүп биз жаштыкта өттү.
биз дагы мына эми балдар чоңойгондо сүйүү десе эле биз эки бала менен кыз сүйүүдө жүрөбүз. Жок, сүйүү семьяда ата эне тууган урук сүйүү дагы болот экен. Ушуну ойлонуп бүгүн кубангандан мындагы сөз таппай турам, бирок чын айтканда атам маңдайыбызда аксакал болуп төрүбүздө жүрсүн. Бир туугандары бар атамын. Бир туугандары дагы бүгүн супер приз болуп чакырылбай калды. Азыр эле чай ичип аксакал абам бар эле атам менен бир тууган. Ал да кетти. Ал да чым эле кетишти. Ушундай жакшылыктар болсун. Маңдайыбызда ушу атам өкүл атам бардыгы маңдайымда ушу аксакал болуп жүрсө, менин балдарым дагы абаларым бар деп жүрсө, ушул кубаныч, ушул бакыт, ушул мага бейиш. Албетте, мына урматтуу көрүүчүлөр, мына экинчи баласынын сөзү ушунчалык жан дүйнөңүздөргө көрүп аткансыздар, мындай жан дүйнөңүздөргө бир ушунчалык сиңди деп ойлойм. Мынчалык деңгээлде ата энени ушунчалык даңктоо, мактоо дагы сөз менен айтып бүткүс да, бу да аябай көп сөздөр турат, бирок жүрөктө баары сакталып турат. Ошон үчүн жүрөгүңүздөр ар дайым ата эне деп сого берсин аке. Ошону айтып жеткизе албай атырам, мен дагы кубанып, эмне дешимди билбей атам, бирок чын айтканда менимче көп жашаңыздар, маңдайыңызда жүрө бериңиздер. Амин. Айтканыңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, Сайпидин атабыз менен Майра менен өзүнүн жанында жакшынакай болгон неберелер отурат. Неберелеринен бир куттуктоолор барбы кана? Энеңи, атаңы бир куттуктап койбойсуңарбы? Кана? 70 жылдыгыңыз менен 60 жылдыгыңыз менен сүйлөсөң, чоң. Sen söylüyorsun, sen gör söyle. Beka sen söylesen sen söyle. Ben söyle turağın çıkıntı da. Kana buna ушул жигит сүйлөйм деп берип алып келатат мынакей кана. Сол 70 жылдык марамыз менен куттуу болсун. Марамыз куттуу болсун. Бактылуу жашаңыз. Жаштын тилегин берет дейт да мынакей. Неберелериңиздер бир катар өздөрүнө жакшынакай болгон tileklerini bildirip atışat. Kana turgulaçı kana turup beriz. Kana kim ırda beret kana ırday alazыңар mı? Kana ırdabazыңар süylep koyla kana. Süyle. Çoğundan жақсы көрөм. 70 жылдыңыз менен 60 жылдыңыз менен неdir? 70 жылыңыз менен құттықтайм. Ömrünüz uzun olsun. Көп жашаң. Силер жакшы көрөмүн. Ой, рахмат. Kana sen dagın? Süyle жақсы. Kana? 70 жылдыңыз менен де. Çavatasını жақсы көрөт, а? Çavatasını жақсы көрөт. Çoğatamı жақсы көрөм де, çoğunemi жақсы көрөм де. 70 жылыңыз менен. Жақсы көрөт, Mayli, süylep atışatta, süylep atışatta. Урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык атасы менен апасын жакшы көргөндүктөн, чоң атасы менен чоң энесин жакшы көргөндүктөн сүйлөй албай, бирок буулуп атат. Укмуш сөздөр мына ушунун ичинде жатат, жан дүйнөсүндө. Бар бол. Эми албетте чоң неберелер жакшы эле сүйлөсө керек. Сөздүн төркүнүн аябай жакшы эле түшүнүп атасыз да. Бүгүнкү учур, бүгүнкү күндүн темасын жакшы эле билсеңиз керек. Мына ушул 60ка чыгып, мынакей атабыз, энебиз болсо 60ка, атабыз 70ке чыгып отурат. Сиз кимис болосуз? Небересі болом. Экинчи баласынын эң чоң баласы болом. Бүгүнкү чоң атам менен чоң энемин 67 юбилей менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин бактыбызга ар дайым бар болсун, өмүрлөр узун болсун. Биз ар дайым биз үчүн жаш көрүнөт, чоң атам менен чоң энебиз. Ар дайым биздин бактыбызга бар болсун. Чоң атам менен чоң энебиз жакшы көрөбүз. Ар дайым биздин бактыбызга бар болсун. Мен айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей урматтуу Сайпидин эне Майрам энебиз Сайпидин атабыздын жанында өзүн аябай бактылуу сезип, мына ушундай көрүнүшүңүздөр түбөлүккө үзүлбөсүн эне. Ушинтип эле жүрө бериңиздер. Ушундай жаркырап, жайнап эле балдардын ушундай жакшылыгын көрүп, төрүндө отуруп, мындан өткөн карлыкта бакыт барбы? Бакыт жок да, бакыттын ушул карлыктагы учуру мына ушул да. Ошон үчүн ошол эле керек. Ысык чай менен жакшы сөз. Башка эч нерсенин кереги жок, туурабы, Сайпидин аба?
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз Рахмат силерге дагы ошо неме кылган ичиңерге ийгилек. Майрам эне, бир сизге бир эме бар да, бир тапшырма бар десеңиз. Ушул атам экөөңүздөр биригип бир куплет ырдап койбойсуздарбы? Келиниңиз аябай суранды эле да. Бир куплет бир содолонтуп койсун депчи. Ушуну бир ушул тапшырманы бир аткарып коюп туруп, анан кийин калган учурларды улантайлы, э? Ana enemiz ırdaydı, az biraz tınçırak turabız. Irdagan emesmin da. Bola öyle, özbekçe ırdaydı deydi. Komuna gel Sayfidin atabız aytdı. Onu mına kişini ırdattılar. Sayfidin avanda bir kuplet ırdap barangandır. Esterip olup kalsın. Ne öyle çevre bardığına giyin esterip jüröt. Senden bölünböy, en düşaksın ökümdöy, geçip ketip baratın, belgisiz gözge görünböy. Şarkıda basa sutunuk, sen yazgılı gülde kulpunup, kıyamağa kıyak aradım. Kolsundun sözün tolup, Cılmaydın caygana, köpköşü aygana, kolsundun sözün tolup. Oy rahmat, rahmat. Qarı qol çap qoyuңuzдар. Bul atağızın ırı, bul beyiştin ırı, bul tarix, bul degen unutulğus çoğun belek sizler için. Eğer düşüngen adamga urmattуу Sayfidin atağızın jana Майра менебесин неберелери, балдары, чеберлери жана башка, э? Rahmat Sayfidin ata, şimdi ırda öyle жүрөңүз, төрдүн көркү болуп элечи. Siz ырдап атканда Майра менен шунчалык сүйүнүп турду, курсант болуп, шунчалык сүйүндү бирок чын айтканда. Бактылуу болуңуздар, эч качан эч жериңиздер оорубасын. Маанайыңыздар чөкпөсүн. Ар күнүңүздөр майрамга айлансын, айны. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр жакында эле биздин ушул үйдүн дасторкон четине кошулган азыр өкүл атабыз деди. Ким сиз аксакал абабыз келип калыптыр. Мына ушул аксакал абабыздан кыскачараак. Я. Ооба, мен ошондой иликтөөчү да журналистмин да. Бул менин экинчи ишим да. Ооба. Өзгөндү барып талкалап келдим да, иштебеген чоңдордун баарын ызылдатып. Мен өзгөндүкмүн да. Жакшы экен анда. Мен туура эле жасапмынбы материалды? Болду. Эми мына ушул Сайфидин атабыз жөнүндө, Майра менебиз жөнүндө өзүңүздүн бир каалоо тилектериңиз. Майда. Сайфидин менин укам. Менен кийинки укам, менен 3 жаш кичүү. Сайфидин укам, сен бактылуусуң. Балдарың бар, кыздарың бар. Gelinlerin var, nevre çevirelerin var. Ne dileseng tileklerin kabul olsun, balacakların baktulu olsun. Şunday dasturxonlarının üstünde baktulukta yaşayan Allah'ımızdan nasip etsin Allah'ım. Var bol, bay var, şulardan günün gör, жақсылығın gör. Şulardan toyların gör, önü ösüp, şu baldarın nevre çevireli olup, gelecekleri keng olup, iştendilik olup, жақсы тұрмыш берсін Allah'ım. Allah'ım dünyada тынчтык, амандык, биримдик болсын. Урус согуш болбосун. Бардык Кыргызстан боюнча биримдик, ынтымакта бир тоонда жашаш Allah'ım насип этсин. Allah'ım мына дасторкондардан айырбасын адамдарды. Тойлор болсун. Балдарыбыз бактылуу болсун, ойноп күлүп өнүбөсүн. Бардык бактылыкта жашаш насип кылсын. Жакшы окуйсун, 5 менен окуйсун мына неберелериң. Бардык университетке институтlar бар окусын. Ойлогон ой максаттарына жашап, шулардын күнүн көр, күчүн көр, жакшылыгын көр. Бактылуу жашаганда коңшу кулабыз менен, тууган уругубуз менен бириңиктен жашашын Аллахым насип этсин. Азыр 70-ге, 80, 90-га, 100-гө чык. Тилеген тилектериң кабыл болсун, бала чагаңың бактылуу болсун. Мынага канталып жеп жүр, мына сен үчүн той-пойга айтып коюңар. Муну кыстарып коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган агасы өзүнүн жакшынакай сөздөрү менен кошо бүгүнкү Сайфидин атабыз менен Майра менебизге өзүнүн каалоо тилектерин билдиришти. Тарып жүргөн балдарга рахмат. Сени ызат кылып, карындаш уруп экенсиңер келип кетип, өмүрбек айтты азыр сен каалондандырбайсыңбы? Мен каалондарды жакшы тааныйм. Кызда чоңойгон баарыбыз ушундай кыздан келгенбиз. Ошол рахмат сиздерге анда. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын катталуучулары, биз бүгүн ушунчалык баягы бир өзгөчө күнгө
туш келип, албетте ушул үй бүлө үчүн бүгүнкү ушул айылдагы кадыр барктуу адамдар үчүн, алардын балдары үчүн бир өзгөчө күн. Себеп дегенде айт майрамын утурлап ушундай сюрприз уюштуруп, ата-энесинин көңүлүн алуу бул миң эселеп чоң сооптордун бири болсо керек деп ойлойм. Ал арада бизге дагы бир байкебиз келип кошулуп калды. Сизден бир кыскачараак кабыл элек ушул эки адамга. Калам эме аксакалыбыз, бул чоң акам, бул экинчи акам, жеңем, акаларым биздин башыбызда баш каш болуп жүрсүн, ушулардын өмүрү узун болсун. Жакшы сөздөрүн угайлы, келечекте ушулардын балдарынын, неберелеринин күнүн күчүн көрсүн. Ушу балдар эстелик кылып неме болсо, ушу балдарга жакшы тилектерди, ушу каалагандарды Алла насип кылсын. Бүгүнкү мына Курбан айт майрамы менен акамдарды колуңа куттуктап коеюн. Майрамыбыз менен. Майрамыбыз менен. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сүйлөй тургандар калбады окшойт. Бул жака келиңиз. Жок. Бул тарыхый учур. Өзүңүздүн куттугуңуз. Эмил. Эң чоң ана сенин атам, улам, акам. Бул туган балдарыбыз, жеңем. Osman çoğun afamın okaldı hem olam çoğun afamda. Daim şu жақсылық olsun, Kurban ayt bayramı menen. Şu жақсылық, barçılık, toqçuluq ediga. Şutqa bar, tinchlik bolsun. Rahmat, çoğun tileğiniz kabul bolsun. Bakay, sizin de bir ekos kevingsiz жазып kalalı, arxiv katары. Assalamu alaikum, bardığınızlara. Çoğadan bugün 70 gün hareketine çinci kutuktayım. Birinciden den soğuk versin çoğatama, ömürüm versin. Eneme köyüne çoğun uzun ömürü versin aşağı. Tördün görkü olup жүрüyorsunlar da ama sizlerin toylarınızda tördün görkü mına uşula iki adamda. Sizlerin jakşılığınızlar ошол эки адамсыз көркүнө чыкпайт деп так жасасам турлуу болсо керек, бар болуңуз, сиз дагы ушундай жакшылыктарды көрүңүз албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрүнө менин маңдайымда бүгүнкү күндүн ушул куттукталуучулары, бүгүнкү күндүн ушул үй бүлөнүн, ушул айылдын эң кадырлуу адамдары, бул үй бүлөнүн эң баа жеткис адамдары, мына Сайпидин атабыз менен Майрам энебиздин туулган күнүн мына ушинтип куттуктадык. Мына ушинтип куттукташты. Бул өзгөчө куттуктоо болду. Себеп дегенде бул тасма аркылуу ата-энени ушунчалык кубантуу жана архивге алып, ушул ата-энебиз менен чогуу жүргөн күндөр ар дайым биздин элесибизде калсын деген иретте бир жакшы тилек кылган. Мына ошол тилектери ушул Нуржамал эжебиз менен Өмүрбек акебиздин бүгүнкү күндө ушул Kurban ayt майрамдар күнү ишке ашып отурат. Майрам эне, эми ушул балдар кыздарыңызга, Сайпидин ата, неберлер, чеберлериңиздер бардыгына бата берип койсоңуздар, бардык ушул болуп аткан жакшылыктардын, болуп аткан нерселердин бардыгы ушу сиздердин батаңыздар аркылуу болуп атат. Ошон үчүн учурдан пайдаланып сиздерге ушундай бир сөз берейин. Bir bata kılıp koyuңuzдар. Алыста жүргөн балдарыңызга, ушу жерде жүргөн небере чеберле балдарыңыздарга, кыздарыңызга бардыгын арналган бир жакшы бир бата бериңиз. Кана Омин. Сиз баштай бериңиз. Омин. Биз Кызылсуу айыл өкмөтүнүн жөрү айылына болобуз. Насип тагдыр экен, Кызылсуу айыл өкмөтүнүн көчкөчөдө туруп калганбызды. 2004-жылдан бeri жашайбыз. Менде жаллаң жерде жашаган бар жорыдан келген кызсуулуктарыбыз. Жерде жашаган жору элибиз тынч болсун. Заманыбыз тынч болсун, эл жутубуз аман болсун. Бардык эл жутубуз менен Кыргызстаныбыз менен бириктик ынтымакта жашашыңарыңызга насип этсин. Кыргызстан гүлдөп өскөн мамлекет болсун, алдыңкы мамлекеттердин катарына чыгарышын Алла өздөрүнө насип кылсын. Аллахым ушу жакшылыктарды көрүшүн, заманыбыздын тынчтыгын көрүшүн жаш балдарга буйрусун. Şu en altı memleket bulup, tıştı kamandık bilimde jашатар жүрөт, şu balın nevreleri, çevreleri oynak,
dasturxonlar üstünde, toylar üstünde жүрбөшүн Amin. Amin. Aytkanыңыздар келсин. Aytkanыңыздар келсин. Эне өзүңүз да бир энелик тилегиңизди айтып коюңуз эми кыскачараак. Рахмат ушу балдарыма, келиндериме, ушулар бактылуу болсун, өнүп өссүн. Алыста жүргөн уул кыздарыбыз баары тынч болсун, ушу Нуржамалда ден соолук чың болсун. Өмүрбөккө бактылуу болсун, небере чебере жетилеген жашка жетсин, булар дагы ушундай тойлорду көрсүн. Zamanımız tınç bolsun, asmanımız açık bolsun, dasturxonda daim nan üzülbesin, toylar bolsun. Amin. Aytkanыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу Менен программасынын катталуучулары, эгерде сиздердин дагы Сайпидин атабыз сыяктуу, Майра менен сыяктуу апаңыздар болсо, ата-энеңиздер болсо, анда эртең бир күнүдөй бүгүн куттуктап, бүгүн көгүлүн көтөргөнгө шашыңыздар. Себеп дегенде мына ушул Өмүрбек мырза менен Нуржамал эженин ушундай кадамы, ушундай аракети, ата-энесине болгон аракети бул өтө чоң ыйык милдеттердин бири деп эсептейбиз. Ошон үчүн ата-энени көзү тирүүсүндө ушинтип сыйлап, урматтап, көгүлүн көтөрүп коюу, эгер бул ар бир адамдын, баланын ыйык милдети деп эсептейбиз. Эне Сайпидин ата, бир жерлериңизде кичине ооруп аткан болсо, азыр жакшы болуп кеттиби? Бул көңүлдө, оорунун баары көңүлдөн кетет, нервден кетет да. Монтип сиздерди демек ар бир келиниңиз, ар бир балаңыз, ар бир кызыңыз, небереңиз, чебереңиздин баардыгы ушинтип аспеттеп тураарынан кабар берет. Ушундай үй-бүлөлөрдөн болуп, ушул үй-бүлөлөргө башчы болуп жүрө бериңиздер. Кудайым буйруса, дагы жакшылыктарыңызга келели. 80-90 жылдык мааракеңиздер келели. Жакшы туруңуздар. Туулган күнүңүздөр менен, юбилейлик майрамыңыздар менен. Ар дайым бар болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менен программасынын катталуучулары, жогоруда көрдүңүздөр өзүңүздөр. Сайпидин атабыз менен Майра менен өзүн ушунчалык кубанычы койдуна атпай, ушунчалык көңүлү көккө жеткендигин көрсөтүп бердим. Болушунча аракет кылып, ошол эле учурда ушул Өмүрбек деген баласы менен Нуржамал кызынын сюрпризи жакты деген ойдомун. Өзүңүздөр комментарий калтырыңыздар, сиздердин ата-энеңиздер болсо ушинтип сыйлап калыңыздар. Мен болсо кызматтамын. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Жакшы туруңуздар.